Assalamu алейкум, урматтуу көрөрмандар. Бүгүн Кот курулуш компаниясы Токмок шаарында конокто. Анткени Токмок шаарынан эң эле муктаж болгон үй бүлөгө биз квартирасынын ремонтун жасап бердик. Ал эмесе ал квартиралар кандай абалда болгон, кандай ремонттор жасалды, ошол боюнча бүгүн биз коноктобуз, үйлөрүн көрөбүз. Бүгүн бизде Кубан байке, Токмок шаарынын негизги архитектору. Ассаламу алейкум, Кубан байке. Жакшы, кош келиңиздер. Тааныштырып койсоңуз. Биз Токмок шаарынын башкы архитектору болобуз. Сиздерге чоң рахмат. Ушундай биздин биринчи кайрылуубузду жерге калтырбай, ушу 5 муктаж үй бүлөгө ремонтун жасап бергениңизге чоң терең ыраазычылык. Мунун башталышы мэр Нусубалиев Максат Орозбекович менен чогуу отуруп калганда ушундай бир көтөрүлүп калды бул маселе. Эң муктаж үй бүлөлөрдөн. Анан ал квартиралардын абалын сиздерге анан сүрөттөн көрөсүздөр. Плачевный состояние болчу. Анан эми андай бериш кичине уят болот, кандай кылабыз деп калганда ошол эсибизге баягы элге, жерге, кыргыз элине таанымал, аттын кашындай болгон таанымал Кут компаниясына ошо эң биринчилерден болуп кайрылганда эле бул биздин өтүнүчүбүздү сурап барган колубузду жерге калтырбай ошону колго кол, бутка бут кылып жардам беришти. Мынакей буюрса 2 айдын ичинде ошол плачевный состояние квартиралардын ремонтун сонун кылып даярдап бердиңиздер. Азыр эми ар бирөөнө кирип көрөсүздөр. Ичинде жашап аткан муктаж үй бүлөлөрдүн да каалоо тилек, ой максаттарын бере турган бата дуаларын да бир окканга өзүңүздөр көрөсүз, күбө болосуздар болуш керек. 4 семья уже кирди, жашап атат. Алар биринчи микрорайондо. Достор, азыр биз Токмок шаарынын мэриясына келдик. Бул жакта мэр өзүнүн кабылдамасына чакырган. Все, проходите, вернемся, да? Давайте. Ассаламу алейкум. Мурсатбек. Компаниясы. Ассаламу алейкум. Мен атым Санжар. Мэр города. Ассаламу алейкум. Атыңыз кім? Санжар атым. Санжар, да? Мақсат. Эме, силер бизге аябай жардам бердиңер. Анан баягы силердин эмгегиңерди баалап, өзүнчө бир сыйлыктар тапшырып коелу деген ой болчу. Рахмат аке. Аябай жардам бердиңер. Силер бизге гана эмес, ушу Токмок шаарынын 4 үй бүлөсүнүн тагдырын 180 градуска бурганга жетиштиңер да. Анан чогуу биргеликте чоң иш жасадык деп ойлойм. 4 мисалы ал боюнча деле маалымат алгансыңар да. Ошо жаңы алып келип атабыз. Бир үй бүлөдө 2 ДЦП бала. Бирөө 10 жашта, бирөө 8 жашта. Экөө тең баягы аны көрмөйүнчө айтыш кыйын. Көрсөңөр укмуштуу эле ыйлагың келет да. Дагы бир үй бүлө экинчисин тиги неме экөөнү тигилер берген жана арабский неме фонддон берген, экөө тең жесир аял экен. Неме 4-үнчүсү болсо жана неме 6 жашар кыз, анан 10 жашар бала. Неме анын 10 жашар бала. Экөөнүн апасы Москвада, атасы апасы Москвада иш кылып жүргөндө, атасы апасын муздап салган да. Анын апасы ошол жерде жам берген, атасы ошол жерде 13 жылга соттолуп кеткен. 2 кичинекей бала үй жок, тайнесинин колунда калышкан. Анан ошо тайнесинде үй жок экен, ошол тайнесине үй бердик. Ошондой 4 үй бүлөгө силер мындай жашоо шартын жакшыртканга, жашоосун жакшыртканга шарттуу себепкер болдуңар. Ошон үчүн сиздерге чоң рахмат. Буйруса, Кут компаниясында өнүгүшүн каалайбыз. Мындан ары дагы элге жардам бергениңерди, мындай элдин жашоосун жакшы жакка бурганга салымыңарды кошуп жүрө бергиле. Рахмат, айтканыңыз келсин. Сиздердин жакшылыгыңыздарды биз деле тең бөлүшкөн үчүн биз деле кубанычтабыз, аке. Биз эми бул баягы ошол 4 үй бүлө, ошо балдары, жалгыз бой энелер, Кудайдан тилеген күнүгө Кудайдан тилеп үйгө жетсек, ушу үстүбүздө үйүбүз болуп калса экен деген мындай бир тилектерин биз ишке ашырганга жөн эле себепкер болуп калдык да. Ошол себепкер болушубуз биз үчүн мындай бир чоң бакыт. Сүйүнүчтүү. Сиздер менен бир чоң бир командада ушундай жакшы иш, мындай жакшы ишти ишке ашыра алганыбызга мен да аябай сүйүнүп турам. Ошо Кубан Мырзакадыровичка чоң рахмат. Сиздер менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, ошондой жакшы ишке себепкер боло алганыбызга мындай жакшы да ой болуп атат да. Алар азыр мына 4 үй бүлө басса турса да өзүнүн батасын берип атат.
өзүбүздүн ичинде таанып алсак дагы мындай күнгө көрүшүп киришип чыгышпасак да зато биз билебиз ушундай жакшы ишке биз себепкер болдук, алар дагы бизге мындай күнүгө наверное батасын берип атса керек. Жүзүндө жылмайып алып деген сөз. Силердин жетекчилигиңерге да чоң рахмат. Рахмат сиздерге дагы. Ушундай катты кабыл алып коюңуздар. Аз болсо да мындай чоңдой көрдүк. Биз мындан ары да Худ компаниясы менен Токмок шаарынын мэриясы кызматташканга даярбыз. Буюрса, ушундай жакшылыктарыңыздарды биз деле тең бөлүшкөнгө абдан кубанып турабыз. Негизи ар бир муктаж үйлүү болгусу келет. Бүгүнкү күндө ал көрдүк, алардын да кандай абалда болгонун, үйлөр бүгүнкү күндө алар кандай абалда жашап атканын. Рахмат сиздерге. Сиздер дагы колдоо көргөзүп, ошондой жакшылык менен бөлүшкөнгө мүмкүнчүлүк бергениңиздерге чоң рахмат. Мындан ары да ушу жакшылык кылганыңарды ошодон жазбай, жакшылык кылып жүрө бериңиздер. Компаниясы өнүксүн. Эгерде шартыңыздар туура келсе, бизге дагы Токмок шаарына келиңиздер. Биз жер берип, баягы чоң микрорайондорду салганга, шарт түзгөнгө биз даярбыз. Жок, биз мамлекеттен жер бекер албайбыз. Биздин өзүбүздүн жерибиз бар десеңер, жанагы уруксат кагаздарынан, жалпысынан коммуникациялар жагынан шарт түзүп бергенге даярбыз. Кудай буйруса, анда биз Токмок шаарына да келебиз буйруса. Жетекчиликке туура айтып барыңыздар. Ошо бизге келиңиздер. Хорошо? Достор, азыр биз Токмок шаарынын 1-микрорайонуна келдик. Ушул жерде бизде 4 муктаж үй бүлө үйлөрүн алып жашап аткан кези бар. Конокко чакырган бизде ушул жерден ичинен таанышалы. Курулуш компаниясы шаардан бул квартираны сиздерге берердин алдында мэр Максат Нусуалиевич Максат Орозбекович өзү суранып эле бул состояние аябай страшный болчу. Анан эми жакшы ремонт кылып жасасак кандай болот эле деп анан биз кайрылдык элек шаарда илгери бир катнаштарыбыз бар эле сурасак ушу сөзүбүздү эки кылбай Худ компаниясы кол бутка бут кылып анан ушу сиздерге ушундай бисмилля. Бул башында негизи бир чоң комната болчу. Башында бул бир чоң комната болчу, мынакей. Анан мындай кылып туруп ичинен 2 комнат кылып бөлдүк. Санузел жок болчу. Санузел деп полностью жазап бердик да бул кишилерге. Страшныраак болчу, бирок ошол жазап мынакей бул кишилерге мыяктан бир тартып койсоңуздар, мону өзүнчө бир комната кылып бөлүп бергенбиз. Мынакей бул жакта өзүнчө бир комната болду, бир бөлмө болду. Анан бул жерде мынакей ушундай кылып санузел кылып, бүт эмелери менен баарын жазап кеткенбиз. Раковиналар алынып калдыбы эжекеси? Я. Раковинасы бар эмеспи? Алып койдуңузбу? Бар, бүт күйөө балам коюп берди, ушунун баарын кызым менен күйөө балам баарын эме кылып, болларды жасап. Эми сизди таштап салат белек, бизден жардам деп. Иштеген күйөө балам бар ишер. Бул жерде башында бүт баары жаңы алынган, мынакей унитаздан баштап бул душевой эмесине поддонуна чейин маякта дагы эмеси бар эле. Кол раковинасын алып койгон окшойт, азыр кийинкисинен көрөсүз. Мынакей. Ушунтип зыңкыйтып ремонт кылып бергенбиз да. Бул биринчиси жана 4-өнүн бирөөсү. Бул жактын ошондо небереси өзүнүн баласы. Мен бул жакты билбейт экенмин. Биз жана ремонт тизмеде турат. Бул кишиден сурайбыз го, кимиси ошо жана 2 үй бүлө Асафа тарабынан рекомендация болду. 2 үй бүлөнү болсо мэрия тараптан болуп тур да. Бул Асафа фонд өзүнчө. Фонд бул бүт үйдүн баарын Асафа фонд. Жок. Асафа фонд өзү бүт үйдүн баарын алган экен бул үйдү. Анан муштап муктаждарга тапшырып берген экен. Амяктан ушу 4 бул жер дарскана экен, кете окуй турган. Анан магазин болгон жерлер экен. Анан биз ушулар бөлмө кылып жашаганга ылайыктап мындай экиге бөлүп бүт санузел бүт эмелерин баарын жазап бердик да.
Саламатсызбы эжеке? Саламат алдыга кетейин. Атыңыз сөзү жөнүндө. Менин атым Касипа Жолдошбаева. Мурда бул кыз айылда турчумун. Анан айылда үйүмдө бул кызымдын 2 баласын багыпчы. Анан айылдагы үйүмдүн состояниясы жаман болуп 4 жыл болду жерге келгениме. Кызымдын үйүндө алда квартирада турчу 71-домдо. Ал өзү Гавайиде иштечү. Анан мен минтип жүрө берсем, эчтекеге жеткиде эмесмин деп, былтыр ноябрда Италияга кетти, барып иштеп келип, там алышым керек деп. Анан берки кызым момундай тиги үй алды. Буга деле бир жылдан ашык болгондо кайрылган, анан түңүлүп деле калган. Анан эле кайра ушундай болуп калып, сүйүнүп эле анан бияка көчүп калдык. Анан могу оокаттым бар ошо кызымкы. Анын квартирадан чыгып атсам таштамак билем. Анан келгенде алып кетет да. Түшүнүктүү. Ошо. Сиз ошондо Токмок шаарынын мэриясында тизмесинде турган экенсиз да? Неме фондтон алды. Фондтон. Ассаламдан, анан ошол жака жазылып койгон. Ошол жака неме эткен го кызым. 1 жылдан ашык болгондо анан түңүлүп деле калган. Анан ушундай кубанычтуу неме болуп калды. Кызымдын 2 баласын мен багып атам. Кызым деген 2 жылдан бери башы ооруп, атошности дейби, бул башы оору беле такай уш жерде дагы Токмокто дарыланып жүрдү. Анан жакшы болбой, жакшы эле болуп калат, анан эле кайра ооруйт. Анан жакында алып кетти, тиги эжеси иштейт тиги немеде, Турцияда. Анан ошол жактан дарылатам дегендей кылып алып кетти. Бу жерден деле толук немесин билбей коюшту, немеге деле томографияга деле түштү. Ошол мен рахмат сиздерге, чоң рахмат. Кут компаниясына ошо калуу тилек, калуу бата силерге чоң рахмат, батамды берейин, алдыга кетейиндер. Кудайым өмүрүңөргө береке берсин, биринчи элге журтка тынччылык берсин. Элибиз тынч болсо, жерибиз тынч болсо, баардыгы болот, кыйналсак, кысталсак дагы. Кудайым өмүрүңөргө береке берсин. Тилегеңер тегиз болсун, тилегеңер эгиз болсун, алдыга кетейин. Ар дайым Кудайым колдосун. Жолуңар шыдыр болсун, ар дайым жандоочуңар кыдыр болсун. Кадамыңарга гүл, өмүрүңөргө нур толсун, алдыңа кетейин. Жакшылык ишиңерге ийгилик, жакшылык каалайм. Баскан ар бир аткан таңыңар берекелүү, ырыскылуу болсун. Өмүрүңөр узун болушундай, элге журтка жардамыңар, момундай бейбачара жетим жесирлерге жардамыңар, кайрымыңар жараткан Алла Тааламдан миң эселеп кайрылып турсун. Бактылуу болгула, ден соолуктуу болгула. Силерге, мээрге берген ушул батам, баарыңарга берген батам, алдыңа кетейиндер. Архитектураны кошуп кетиңиз ушуну. Баарыңарга архитектура, баарыңарга берген батам ушул. Өмүрлүү болгула, үй бүлөңөрдүн берекесин, ырахатын, жыргалын көргүлө, балдарыңардын сыйырматын көрүп бактылуу, ооматтуу, дөөлөттүү адамдардан болгула. Рахмат. Рахмат. Иманыңар бекем болсун, алдыга айтайындар. Рахмат. Конокко чакырганыңыз үчүн да чоң рахмат. Рахмат. Ремонт жактыбы? Планировкасы жакшы, баары жакшы. Баарын ошо биз архитектура жакшы, ошо. Рахмат. Демелчүлүк кылып бул Кут компаниясы кылды. Баардык нерсени ушу рахмат, биздин сөзүбүздү эки кылбай, тилеген суранычыбызды талага таштап койбой, ошол замат биздин маселебизди чечип берди. 2 айдан бери ушул жакта мына местныйлар келип көргөндөр билет. Күнүгө обед ташып келип, ушулардын баарын планировкасын биз жасап эметик элек. Ошол Кут кемеге чоң рахмат. Бата менен эл көгөрөт дейт. Жаңгыр менен жер көгөрөт дейт. Мына батамды берип отурам. Ошо батамдын немеси тийсин баарыңарга, өмүрүңөр узун болушунтуп элге журтка, карапайым элге, жетим жесирлерге карандуу, күйүмдүү болгула. Ошол Кудайдан миң эселеп силерге кайтсын. Амин, айтканыңыз келсин. Эң негизгиси сизге ремонт жакса, ушу неберелериңиз менен кубанычтуу жашасаңыз. Эң негизги жакпай анан ушу үй жок. Квартира неме болуп, чукулдаганда эмне кылабыз деп акча табыш деле кыйын экен. Азыр деген квартира бүт кымбат. Продукты кымбат. Кыйын эле жашоо болуп аткан. Эми жок дегенде квартирабыз бекер болуп атты да. Мен пенсия менен кандай кылам деп анан сарсана эле болуп жүргөм. Буюрса, тилеген ой максаттарыңыз, баталарыңыз жетиптир. Бизде да ошого себепкер кылган экен. Рахмат байкелерге, Токмок шаарынын мэриясына, ошундай өзүнүн муктаждарына. Мэрия баштап баарыңарга рахмат, рахматымды айтып, ыраазычылыгымды билдирип, батамды берип атам. Ошо батамды Кудайым кабыл кылсын. Амин, айтканыңыз келсин. Келесиз. Нанос тийип эле. Жок, нанос тийип эле уруксат берсеңиз. Моңолордон деле ооз тийбейт.
ооба Келиңиз. Азыр бир квартирадан чыгып, эми экинчи дагы бир муктаж үй-бүлөнүн үйүнө кирип баратабыз. Бул жактан дагы бир видео обзор кылып көрөлү. Саламатсызбы эжеке? Уруксатпы? Мына бүгүнкү күндө бул бөлмө дагы бир бөлмөлүү экен, бул кухнясы бир бөлмөлүү экен. Бул да сиздики да бөлүнүп жасалган, Саламатсызбы? Бул эже менен да таанышып коелу. Сиздин атыңыз ким болот, эжеке? Жаннат. Жаннат эжеке. Мен дагы ошо фондко тапшыргам, фонд аркылуу алдым. Ошо баардык салым кошкондорго чоң Аллахым ыраазы болсун. 5 бала менен жесирмин. Ошо квартиралап 5 бала менен чыгышты эле азыр квартира албайт экен да, балдары көптөрдүчү. Ошо Кудайыбызга үнүбүз жетиптир, кабыл кылыптыр дубаларыбызды. Ошо үйлүү болдук буюрса. Ушул жака бүт салым кошкон, колун сунган, жалпы теңин билсек да, теңин билбейбиз да. Ошонун баарын ошо Кудайым кабыл кылсын, эки дүйнө бактылуу кылсын. Бүт салым кошкон, кички светин жасаган кишилерден бери ошо Кудайым алардын да муктаждыктарын чечип берсин. Ошо Аллах ыраазы болсун. Сиз жаңы көчүп атасызбы бул жакка? Мен жаңы көчүп баштадым. Балдарыңыз менен эми кенен өзүңүздүн эме болсо, кичинекей болсо деле өзүңдүн үйүң болгону жакшы да. Ооба да. Буюрса, кепеде болсо үйүм бар дегенде туура айтасыз. бул жака колдон келишинче шарт түзүлгөн. Что бир үй-бүлө ушул жерде сразу эле жашай турган болуп, сыртка чыкмай эмес, үйдүн ичинде шарттары түзүлгөн экен. Буюрса дагы бир муктаж үй-бүлө өзү өзүнүн үйүндө жырга уктап жатат, бул жакта бир кызы. Кандай сонун керемет. Үйүңүз кут болсун эжеке. Буюрса ушул балдарыңыздын жакшылыктарын ушул жерде көрүңүз үйүңүздө. Мындан да чоң үйлөргө жетишиңиз буюрса бул башталышы болсун. Иштериңизге ийгилик, сизде да балдарыңыздын ден соолугун берсин. Жакшы туруңуз. Рахмат. Бул Кут компаниянын бир жакшы девизи бар. Ар бир адам үйлүү болуш керек деп. Анан булар да ушинтип бизге суранычыбызды четке какпай ушинтип аз да болсо ушундай салымдарды кошуп адамдарга үйлүү болгонго эмне болуп атат да, себепкер болуп. Өзүңүз мүмкүнчүлүк болсо, каалоо тилегиңиз болсо айтып койсоңуз болот. Жалпы элге эмне дейм? Биринчиден Аллахка шүгүр, Аллахка миң мертебе шүгүр ушундай жеткиргенге. Аларга себепкер болгон жалпы салым кошкон адамдарга иштерине ийгилик каалайм, ден соолук каалайм. Кудайым эки эселеп, үч эселеп берсин. Бизди да бергендерден кылсын, эки эркегим бар. Ошо силердин жолдоруңар жолдоп, алар да ошо кайрымдуу иштерди кылсын. Ошо эң башкысы ден соолук баарыңыздарга. Чоң рахмат. Сизге да рахмат. Достор, бул жерде Жаннат эженин азыр жакшылык менен бөлүшүп чыктык. Өзүңүздөр көргөндөй 5 баласы бар экен. Эже ушундай кыйынчылыктарга моюн сунбастан бүгүнкү күндө аракет кылып жашап аткан кези, Кудай буюрса, өз үйүнүн ремонту жасалып, жаңы көчүп келе аткан кез экен. Дагы бир бөлмөнү көрөлү, анда кайсыл бул болуп калат? Саламатсызбы эжеке? Саламатчылык келиңиздер. Саламатсызбы? Жакшы. Көргөнүңүз кут болсун. Рахмат, келиңиздер отурсуздар. Саламатсызбы? Мындай турасыз. Атыңыз ким болот эжеке? Меники Нургүл Касымова, Нургүл. Бул үйдү сиз кандай болуп алып калдыңыз? Мен бул жеңгеди Токмок мэриясына келип очередке тургам. 1,5 жыл дегенде алдым, мэрия тараптан алдым. Анан көчүп келип жакшынакай, жакшы ремонтто барыбыз ыраазыбыз, аябай кубанычта болуп атабыз. Силерге чоң рахмат. Токмок шаарынын мэриясына, Кут компаниясына, архитектурага бардыгына чоң рахмат. Бизди ушундай үйгө киргизип койгондорго аябай кубанып атабыз. Бүгүнкү күндө сиз бекер алдыңыз да муну эжеке, же бир очередке туруп төлөдүңүз? Очередке тургам, бирок төлөгөн жок. Эчтемке төлөгөн жоксуз, муктаждардын тизмесинде тургансыз, плюс ремонту менен алдыңыз, Ооба, ремонту менен алдык. Сиз эмне эсептен ал жакка тизмеге туруп калдыңыз эле, кандай болду? Анткени деген менин кызым Россиядан каза болуп калды. 2 баласын багып жүрөм, опекунмун. Жалгыз квартирада турчубуз. Анан квартирадан кыйналдым, анан мэрияга бардым, мэрияга барып анан очередке турдум. Мэрия өзү да келип үйдү көрүп, квартира туруп кыйналып атканыбызды көрүп, анан кийин бизге ошо тараптан үй эмет кылды да, келип
Бөлүсем бул үйүңүздө ошол неберелериңиздин жакшылыктарын көрүңүз. Рахмат. Эми мындай азыр өзүңүздүн ак өргөнүңүз болуп калыптыр. Буюрсам квартира алмай жок. Ооба, Кудай буйруса, рахмат. Биз деле кубанып отурабыз. Бир айдан бери квартира төлөгөндү кичине унутуп калдык. Квартиранын учуру келатканда эле коркуп, каяктан акча табабыз, эмне кылабыз деп эле чуркап калчу элек. Бир айдан бери эми көңүлүбүз тынч, жакшы жашап калдык. Квартплата төлө деген киши жок. Ооба, квартплата төлө деген киши жок. Жакшы, Кудайга шүгүр. Силерге чоң ыраазыбыз. Ошой, эмне демем, баардыгыңарга чоң рахмат. Эң негизгиси сиз ошол неберелериңиз менен бактылуу жашасаңыз, өмүр сүрсөңүз гана жетиштүү. Кудай буйруса, биз деле мындан ары ошондой колдон келишинче ушундай демилгелерди колдогонго аракет кылабыз. Мына Токмок шаарынын мэриясы, архитектура тарабынан абдан сонун демилгелер көтөрүлүп аттыр. Буйруса, биз ошого кол кобуш кылып колдогону аракет кылабыз. Колдон келишинче бизде ошол себепкер кылган үчүн Аллага шүгүр. Биздер сиздердин жакшылыгыңыздарды бир бөлүшкөнү келип отурабыз бул күндө. Рахмат, чоң рахмат силерге. Чоң рахмат. Акыл эжеке. Үйүңүздө мындай бир сыйра тартып койсок болобу, Бисмилла, намыс дейли. Үйдөн куру чыкпайт дейт. Бисмилла. Келиңиз. Буну деген жана сиңдимдин дачасында жүргөн болчу. Жана мешитке чалганда. Балдагы сиңдим инвалид анан кийин ошого жардам бере койчу. Бүгүн деп как раз бүгүн ошока кеткенде чалкып атпайсыңарбы? Ушундай болуп калды, бул келип кичине Сиңдим ошо тиги ала бар деп эме берген болчу. Буюрса сонун болуптур. Күнүңүз кут болсун, акчалуу болсун, Рахмат. жакшылыктар гана алдыда болсун сиздерде. Рахмат. Биз аябай кубанычтабыз, ушундай сиздердин муктажыңыздар кичине аз да болсо бир саныңыз ушундай. Жакшы сонун курулуш компания Куттун демеси менен, демилгеси менен коюбуз. Бул жакта да мындай ушундай бир чоң комнатадан 2 комната жасаганбыз. Ушундай бизге маселе коюлган. Бул өзү негизи бир чоң комната болчу, состояниясы оставляло желать лучшего дегендей. Анан бул жерден ушундай задача коюлган, 2 комнатага бөлүп, анан санузелин киргизип берилет. Шарт условия ушуну киргизиш керек. Анан ошону биз 4 комнатага бүт баарына ошондой бир типте кылып жасап бердик. Бүт нерсени. Полноценный терезеси бар, спальный терезеси бар, кенен кухня, санузел. Санузелдин баары да бүт жапжаңы, российский жакшы менен алып келгенбиз. Көзүңүздөр эле көрүп атасыздар, өзүм контролерди өзүм алгам. Ар бир даже кички шурубуна чейин бүт местный эмес, бүт российский менен кылганбыз да. Могу бүт баары тең бүт эмеде. Казакстанский же российский кылып алдыртканбыз. Ошол ак өргөнүңүз кут болсун. Биз дагы ошого себепкер болуп калганыбызга, ошо Кут компаниясы менен чогуу болгонубузга аябай кубанычтабыз. Биз дагы уккан эмеспиз, азыр эле угуп атабыз. Эжеке жанагы мен ким киргенин деле билген эмесмин. Өзүбүздүн жумушубузду жасап эле чыгып кеттик эле. Анан азыр Максат Орозбек Чумар өзү түшүндүрүп бергендей кичине жүрөктүмдө сыгып эметти. Эми жамандыктын баары артта калсын, алдыда эми буюрса жакшылыктар болуп, неберенин жакшылыгында жүрүп, ушул ак өргө бир жакшы эмеге, жакшы эмелерден болсун, эже. Бар болуңуз. Буюрса тойлорго чакырыңыз, бизде да буюрса тойлоруңузга келели. Буюрса, эжеке. Рахмат чоң. Рахматтарды бул өзүңөрдүн короңордо тосуп, бизди да чакырганды унутпаңыздар. Эңиңиз жакшы туруңуз, эжеке. Рахмат чоң. Бериңиздер, эжеке. Жакшылыктар. Рахмат. Үйбүлөгөр менен бактылуу таалайыңызга оңойтуу дөөлөттүү болуңула. Алай ушу кайрымыңардан жазбай жүргүлө айтыңдар. Ак өргөнүңүздөр өзүңүздөргө буйрулсун, жакшылыктардын эле үстүндө жүрө бериңиздер. Рахмат чоң чакырганыңыздарга. Мына достор, Кыргызстанда Токмок шаарында 5 муктаж үй бүлө өз үйлөрүнө кирип олтурган кез экен. Биз азыр аны менен таанышып чыктык. Тилекке каршы 4-чү үй бүлө менен тааныша албай калдык. Себеби дегенде ал эженин 2 баласы ДЦП менен ооруйт экен, Бишкек шаарына леченияга кеткен кез экен. Бул демилге негизи Токмок шаарынын мэриясы жана архитектура тарабынан сунушталып, анын ичинен колдон келишинче биз ремонтун жасап берген аракет кылдык. Достор, мындай иш-чаралар Кудай буйруса Кыргызстан боюнча ар бир айылда муктаждар болбойт деген ойдобуз. Ушундай жакшылыктар менен сиздер да бөлүшүңүздөр.
Кудай буйруса, Кут курулуш компаниясынын эң негизги миссияларынын бири бул жалпы Кыргызстан боюнча жалпы жарандарды, мукташтарды үй менен камсыз кылуу. Сиздер дагы ушундай жакшылыктар менен бөлүшүңүздөр.